съемка ушундай болгонун буюрса баары жакшы болуп чарчадык бирок баары ойлоп көрсөк, мугалимдер, ата-энелер кичине сыртта калып кетиптир да. Анан биз ойлодук, ушу мугалимдерге дем күч бере турчу бир чыгарма кылсак, ата-энеге дем күч берүүчү бир кандайдыр бир жардам берүүчү чыгарма кылсак деп, анан изилдей баштадык. Анан изилдеп атып, Гапар агай жөнүндө угуп калдым. Негизи Гапар агайды мен укпап турмун, ал ушунчалык скромный адам экен. Анан ошону угуп, анан агайдан кантип анын окуясына кирип кеткенин билбей калдым. Бир жума бою 2-3 саат чыгам, сүйлөшөм. Баары төкпө чечип айтып берет, кайра эметет. Ал экөөбүз видео менен сүйлөшүп калдык да. Ал бияна чайын коюп алат, мен чайым коюп алам, экөөбүз ушинтип бир дасторкондо, 2 дасторкондо отуруп ошентип баарын айтып берди. Анан биз ойлодук, эгерде чыныгы ушундай окуя болуп атса, биз ошону айтканга бизди билдет. Анан ушундай жакшы Кыргызстан ичинде дагы жакшы каармандар, элге эмгек кылган адамдар көп. Ошолорду жайылтыш керек, ошолордун эмгегин көзү барда баркташ керек деп тарттык. Когда Руслан Акун мне позвонил и сказал, мы хотим отснять вот такой сериал социальный, это будет про образование, про учителей, в целом их жизнь и трудности их. Я был уже под эффектом, я сказал, давайте, это вообще совсем круто. Уже сколько лет, да, после первого учителя никто не брался почти за эту тему. Гапар агай баарын эле мактай берди. Бул мынтинти деп баары мактап элечи. Анан бут тоскон кишилер деле мактай берди. Алар болбосо мындай болмок эмес деп элечи. Анан мен сурадым, аттарын эмелерин айтпайсызбы десем, эч айтпай койду да. Анан ошондуктан тасмада баардыгы чындык. Бир гана жалган нерсе бул жана терс каармандар. Алды баардыгы ойдон чыгарылган терс каармандар. Когда мы, получается, снимали, бывали такие моменты, то, что актер приезжает, и ему надо уехать через 2 дня, а мы должны все сцены вместе с ним отснять. И получалось то, что иногда мы снимали 24 часа, там 18 часов, 20 часов, вот так. И все уставали, было сложно, но мы знали то, что этот проект мы делаем вообще в целом с любовью. А результат оправдал, да, ваши ожидания? Вы как это? Лично мои ожидания оправдал, даже больше. Я не ожидал такого отзыва, такого эффекта в целом. Даже когда я показываю своей бабушке, она уже там расплакалась. Расплакалась. Очень дойдет сейчас. Подождите. Благодаря. Нет. Бұл кинода 30 жыл егемендүүлүктүн алгачкы жылдарындагы кыйынчылыкта кыргыз мугалиминин кыргыз турмушунун көрсөтүлүшүнө чагылдырып бергендиги үчүн Руслан Акун, анын ошол жалпы жамааты, актерлер жамааты, айрыкча мына менден бир нечеси мыкты Гапар агай. Тең келген Гапар агай ушулардын бардыгына жана башка